Assalamu alaikum, урматтуу Москвада мекендештер, амансыздарбы? Сиздер менен кайрадан эле Москва бар. 2023 жылдын мыйзамдарынын дагы бир жаңылыгы Москва шаарында эле эмес, Россия Федерациясында мигранттарды через фиктивный брак, жасалма брак менен, мисалы Россиянын гражданствосы бар адамдар аркылуу күйөөгө тийип же аялдыкка алып ошону ЗАГСтан өткөрүп ошол аркылуу гражданство алгандарды, эгерде фиктивный жалган мындай жасалма экени билинип калган болсо, ал гражданстводан ажыратылып, депортация, даже штраф менен жазалай турган закон иштелип жатат. Ал 23 жылдын январынан иштелип чыккан, бирок кабыл алына элек. Ошондуктан эгерде гражданство аламын ушундай жол менен деген мекендештер болсо, этият болуңуздар. Себеби анын фиктивный мындай жасалма экени билинип калган болсо, анда жаза тартыш кыйыныраак болуп калат да. Андыктан документке так, өзүңүздөргө сак болуңуздар, мекендештер. Аман болуңуздар.